Assalamu alaikum, hurmatly mekendeşler, jana Baytu kanalının katılımcıları. Bugün 20 oktyabr 2023 yıl tuğanlar. Biz Oş oblasından başta özgön rayonunun Mırzarık aylındayız. Mırzarık aylında mına şul sındu bey kulunları menен çıkıp atat. Katar көрсөтөбүz. Бүгүнкү чыгарышта буюрса 4 бey чыгат. Видеону агына чейин назар салып, колдор ретинде бирден лайктан басып туруңуздар. Кулундарда мындай сынду кулундар экен. Азыр катар ээси дагы жанымда. Маалыматын алып көрсөтүп беребиз сондар. Назар салып туруңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мына биринчи бей боюнча маалыматын берели. Биринчи бей боюнча бей данский старотипный да? Старотипный данский, а? Кулуну Польша, Нонис. Польша коюлган. Польша коюлган. Азыр ичиндегиси дагы Польшадан да каласа. Бооз дагы. Бооз. 3 баш экен да, мындай айтканда бооз дагы экен. Качты дейт. Бейин бою канча чыгат экен? Бийик го. Бою 65 плюс да. 1.65 плюс чыгат. Бийик экен. Тайы ургач эркекпи? Ургач тай. Тайы ургач экен. Бирок тай деле өзүнөн калышпайт экен. Чоң. Үчөө башы арттарында көрсөтүп коет. Бейини дагы караңыздар. Көктө турат экен да жаныбар, а жыргам, а? Польша Bir at Польшага коюнда. Мында ошол кулун ошол Биринчиси, а? Мындай, биринчи мына кона кулун. Аттын бою 1.82 атка коюлду. Нонис парада коюлган. Нонис парада коюлган дейт. Мына канчаны тууган дедиңиз ака бейини? Мына 5-инчиси. 6-чы кулунун азыр ичинде экен. Аттан качыптыр. Текшерсе деле болот дейт. Азыр бааларын сыран айтып кетер элек ака. 4 тең сатабыз. Биринчи, бунун баасын канча коебуз? Баасы 350 миң кеми бар да. 350 миң сом. Жакшы түшүп беребиз. Кем болот. Сынду бей издегендер. Мындай айтканда 3 баш экен туугандар. Бооз, плюс мына чоң кулуну менен, тайы менен көрөсүздөр. Мына бейнин корозу. Дадиле. Бул бей бою канча чыгат экен? Совсем бийик го. Бою 75 бар куда салат. 1.75 барат. Маңыздар. Пародасычы? Булар ошо пародасы Орловский менен Польшада аралашты. Польша менен Орловский аргы мына бей, а? Өзү. Энеси Орловский атасы Польшада. Жашы канча тууган ака бул? Бул 3-үчүндөгүсү 3-үчү, экини тууган 3-үчү колонун ичинде. Экини тууган 3-үчүсү мына ичинде бооз булдар. Эрте бооз булда. Эрте бооз. Бул дагы Польшадан качты. Бул дагы Польшадан бир аттан бар, бир аттан качкан. Бардыгы эле бир аттан качты дейт. Польшадан. Бою 1.75ке жакын. Бий экен бирокчу жан. Мына алды арты тегиз чоң бей экен. Энчиге дагы жакшы бей. Жакшы аттан качып тургандар. Бул көк бейнин баасын канча коебуз? 320 миң көк бейнин баасы. 320 миң сом. Кеми бар. 320 миң сом кеми бар дейт. Көк бейни көрөсүздөр туугандар. Чынында чоң экен. Семиз дагы, бооз дагы. Моюндарын караңыздар. Моюндары, баштарын. Ден соолугу таза ака. Туяк таза. Баарына гарант. Текшерип алсак. Боозун текшерип алса да болот дейт. Мына 3-чү бей. Бул кулуну менен экен бул дагы. Бул кандай порода ака? Бул өзүнүн новый кыргызский порода. Өзүнүн Чүйдүкө. кыргызчыкта чүйдүкө. Кулуну ургач эркек. Кулуну ургач, бунуку да Нонис порода. Кулуну ошо бир аттан качкан булар. Бир аттан качкан бардык эле. Булар жаш, экинчи кулуну. Мына экинчи кулун экен да мунун, да? Экинчи. Жаш. Жаш экен да. Жаныбар. Бул бою орто эле эми. Орто эле. 55 плюс да. 55 плюс чыгат. Чүйдөн келиптир да, чүйдөн дедиңиз, а? Чүйдүкө. Бунун баасын канча коебуз? Бунун баасы 150 миң. 150 миң сом кулуну менен. Мына кулуну ургач экен. Көрөсүздөр. Ушундай жакшы бей издегендер экранга номерин калтырып коебуз, байланышып бересиздер. Азыр эми мына 3-чү бейнин жанына барайлы. Тору бей. Бул бейнин маалыматын берели ака. Жашы канча болду? Бул бей жаш бей. Жаш бей. Бунуку ошо экинчи кулуну да. Экинчи кулуну. Экинчи кулуну. Пародасычы? Пародасы Рысак менен ошо аралашты. Аргын бей да. Аргын бей. Бей деле чоң экен бурак, а? Боюн өлчөгөн нерсеси бе мындай? Боюн өлчөгөңүз бул деле ошо 60 чыгат.
1.60'a barat. Ha. Ançamça attардан деле чоң экен негизи. Кулуну ургач эркек. Кулуну эркек, кулуну кеч. О, Кулуну нойнис парода. Нойс парода бул да, Польша. Августта туулган. Августтун ортосунда туулган. Августтун ортосунда туулуптур, эркек экен дагы мына кул. Караңыздар, таптаза го жаныбар. Эркек болгондо дагы да көрүнө мына. Кулактарды карагыла. Польша кулунда. Польша экен. Польша кулунда. Өзү дагы бүчө башы, негизи сuyактары дагы сонун экен. Булундай бит бар экен. Мунун баасын канча коебуз? Bunun bası деле ошо 310 миң. 310 миң. Түшүп беребиз. Кем болот? Кем болот дейт анар. Көрдүңүздөр? Катар бе жаш экен, экинчи кулуну дейт мына. Өзүңүздөр дагы көрүп, кызыккандар экрандагы WhatsApp связь номерине байланышасыздар. Жакшы. Тегиз эле бардык эле качты азыр дагы. Буну да ошо Польшага койгонбуз. Токтоду уже. Токтогон, а. Польшадан токтоду дейт. Польшатка койгонбуз. Сүрөттөрүнүн маалыматын WhatsApp'tan көрсөтүп дагы эмел алабыз эгер кызыккандар болсо. Ушуну өзүңүздөр да көрүп, ушулай да болду а? Болду. Мына ушундай туугандар. Жакшы, содаңыз берсин. Ушундай туугандар, ушундай жакшы сындуу энчи бап бей издегендер болсо, экрандагы номерлерге WhatsApp'тан дагы, связьдан дагы агаларыбызга байланышасыздар. Бүгүн биз Мырзарыкта сатылуучу мына ушул сындуу бейлер боюнча көрсөтүп, маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо, комментарий калтырыңыздар. Каналга катталып этиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.